2021-жылдын 11-апрелинде 448 жергиликтүү кеңеште шайлоо өтөт. Шайлоочуларды каттоодо инклюзивдүүлүктү жогорулатуу максатында Борбордук шайлоо комиссиясы жана мамлекеттик каттоо кызматы 1-20 март күндөрү Кыргызстандын ар бир булуң бурчуна келе турган мобилдик автобустарды уюштурат. Мобилдик автобуска кайрылуу менен сиздер биометрикалык маалыматтарды тапшырып, туруктуу жашаган дарек боюнча катталып, каттоого туруп, электрондук санариптик кол тамгасын алып, алдыда өтө турган жергиликтүү кеңештерге шайлоо тууралуу маалымат ала аласыздар. Мобилдик автобустар саат 10-дон тартып 16:00-гө чейин сиздин шаардагы, айылдагы борбордук аянтта же базардын кире беришинде Борбордук шайлоо комиссиясынын сайтына илинген күн тартибине ылайык иштейт. Биометрикалык маалыматтарды тапшыруу үчүн паспортты ала барууну унутпаңыз. Башка кызматтарды алууга кошумча документтер талап кылынышы мүмкүн. Алардын тизмесин 119 же 1255 номурунан алдын ала биле аласыздар. Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын тандоо менен сиз жакынкы 4 жылда шаарыңыздагы жана айылыңыздагы жашооңуз кандай уюштурула тургандыгын тандайсыз. Сиздин тандооңуз жалпы келечегибиз.